6 матрас, 6 раскладушка. Ар бир пакеттин ичинде балыш көрпөчө постельников. Анан кийин жууркан жаздык төшөнчүлөр жана жылуу кийимдер. Мындан тышкары үй тиричилик буюмдары өңдүү гуманитардык жардам Бириккен Улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү координациялык тобу менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлиги алып келишкен. Жардам алган айылдардын арасында Лейлек районундагы Кулунду жана Жаңы Жер айыл өкмөттөрүнүн тургундары бар. Адамдын саны боюнча 350ден ашык адам жардам алышат. Жардамдын ар кыл түрү бул өздөрүнө ылайык кийим кечелер размерлери менен, адан сырткары жана постельный принадлежностьтер булар матрастар, ар бир адамдын санына журкандар, жастыктары менен бирге. Анан гуманитардык жардам алгандар чындыгында буюм тайымга муктаж болуп турган. Чегара чырынан кийин бир заматта бардык мүлкүнөн ажыраган жашоочулар учурда убактылуу жайларда жашап турушат. Убактылуу соседтин үйүндө жашап турам. Соседтим шаарга көчүп кеткен. Ошого байланыштуу соседтин үйүндө жашап турам. Алдыма кийим кече, көрпө төшөк, казан аяк бардыгын алдык. Турмушка не керек болсо бардыгын алдык. Гум жардам берилген Лейлек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүндө эле 74 үй толугу менен өрттөлгөн жана 100дөн ашуун үйлөр жарым-жартылай талкаланган. Жабыр тарткан үй ээлерине буга чейин да мамлекет тарабынан акчалай жардам берилген. Азыркы 74 толук үй күйүп кеткендерге буга чейин мамлекет тарабынан 200 миң сомдон акча берилген. Андан сырткары 3 тоннадан көмүр, анан айыл өкмөт тарабынан биз 10 миң сомдон бергенбиз. Андан сырткары мамлекеттик эмес уюмдардан акчалай түрүндө дагы продукта, кийим кече ар кандай жардамдар берилген. Белгилеп өтсөк, эл аралык уюмдардын жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жалпысынан 2542 чегарадагы жабыр тарткан жарандарга жардам көрсөтүлдү.